Ушул ар кандай маселелер алкагында мен 9 ноябрда маселе көтөрдүм эле. Өлкөдөгү адам өмүрүн алган жол кырсыктары жөнүндө. Менден башка дагы 4 депутат көтөргөн, сиз протоколдук тапшырма бергенсиз. Анан ал декабрдын 20-сына коюлган, өткөн жылдын 29-на бир коюлган, неги себептер менен күн тартибине алынып калган. Январь айында бул маселени мен сизден сураганда, сиз айттыңыз, өкмөт Коопсуз шаар проектине долбооруна кол коюп, анан февралда алып келет дегенсиз. Февраль өтүп кетти. Күздө көтөрүлгөн маселе кыштан өтүп жазга жетти. Сиздин жана протоколуңуз бар да, ошо протоколуңуздун тамгасы түшүп, прокол болуп калган жокпу, ушул өкмөттөн сурап койсоңуз. Добуш менен болбосо да коомуз менен угушуп койсоңуз жакшы болот эле. Экинчи маселе бул Коопсуз шаар. Коопсуз шаар боюнча биз акылдуу шаарга алмаштырганбыз. 2 ай мурун кол койгонбуз, кече өкмөт бул келишимден чыкты. Биздин комитетте Коопсуз шаарды жөнүндө маселе козголуп, өкмөткө сунуш бергенбиз комитеттин чечими менен. Кыргыз Телекомдун базасында Коопсуз шаарды ишке киргизгенге 10 миллион доллар кетет деген. Мадаминов деген ошол кезде директор, ушуну мен колго алам, мен жайылта алам деп. Президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин 2000 мына мен алдымда турат, 17-жылдын 24-июлунда айткан сөзү турат. Кыргыз Телекомдун базасында Коопсуз шаарды колго алсак болот деп атат. Сооронбай Жээнбековдун дагы тапшырмасы турат. Биздин бир топ депутаттар, министрлер, Жеңишбек Разаковтар барып көрүп келген. Саратовда 1,5 миллион калкы бар. Коопсуз шаарды 10 миллион долларга киргизди. А биз бүгүнкү чейин болуп атабыз. Мына дагы жолдон чыкты. Эмне үчүн биз Кыргыз Телекомду бербей атабыз? Аны жумуштан алып салдык. Ошондой эле маселе мамлекеттик маанидеги документтерди мамлекетте базып, улуттук валютаны, улуттук документтердин баарын чыгарам деп кен идея эмес аткан Дастан Догоевду кызматтан кетирип, ошого каршы иштеген мамлекеттик документтердин баардыгын тендерге чыгарган Шайыкованы алып келдик. Мен буну кандай түшүнсөм болот? Ашырбек Мойдонович. Буну кандай түшүнөсүз? Коопсуз шаарды колго алам деп өзүбүздүн инвестор жок эле. Ишкана турбайбы? 85% мүмкүнчүлүгүбүз бар деп атат. Техникалык. Базабыз бар деп атат. Алар Коопсуз шаар эмес, Коопсузду мамлекет, өлкө курабыз деп атат. Ар бир райондун центрине коебуз деп атат. Эми алдыр эсептеп чыгыптыр. 198 Бишкек шаарында светофор бар экен. Ар бирине 6-7 камера кетет дейт. 1,5 миң камера. Ошону эле алып берсе мен киргизем деп атса, биз Коопсуз шаар боюнча инвестор издеп атабыз да. Муну канчалык немес кажети бар эле. Эмне үчүн Алмазбек Шаршенович да Кыргыз Телекомду, Сооронбай Шарипов да Кыргыз Телекомго тапшырма берип, ошону колго алып десе, биз аны кызматтан кетирип, инвестор издеп атабыз. Мен ушуга түшүнбөйм. Ушул боюнча мага билсеңиз, анан жанагы жол кырсыктары боюнча андан бери адам өмүрүндөгү жол кырсык азайган жок да. Эмне үчүн келбей атат? Биз мына УПМди жойдук, ГУАВды кылдык. Өзгөрдүбү? Жок. Азыр милицияны полиция кылабыз, эмне өзгөрдү?